Алымкул Өсөнбаев Талас өрөөнүндөгү Киров районуна караштуу Кара Арча айылында 1894 жылы 28 майда кедей үй бүлөдө төрөлгөн. Ата энесинен эрте айрылган жеткинчекти оор турмуш, жакыр балалык эрте жетилдет. 20га чыкканга чейин кой багып, отун алып, өлбөстөн күнүн көрөт. Бирок азаптуу жашоосуна карабай, оозунан ырын, колунан комузун эч качан түшүргөн эмес. Анын ырчылыкка болгон кадамы 13 жашынан эле башталган. Улуулардан уккан уламыш жомокторун оозеки жатка айтып бергенден ырахат алчу. Шаң шөкөт, оюн зоок кечелерде элге талантын тартуулап, айылдаштарынын сүйүктүү эрмеги болгон. Ырчылык, төкмөлүк өнөрү жаңыдан калыптанып келе жаткан, тажрыйбасы аз жаш акындын шыгын өнүктүрүүгө, чыгармачылыгын жолго салууга Токтогул Сатылгановдун таасири абдан чоң. Алымкул Өсөнбаевдин бала кезинен Токтогул акынга жолугууну кыял кылат. 14 жашында Токтогул Сибирден келгенде Алымкул Токтогул менен жолугат. Арзыдым эле өзүңдү, айттырып уксам дечү элем, аселден ширин сөзүңдү, ата кемден кем көрбөйм. Азыр көрдүм көзүңдү, элимде жүргөн кезимде, эстедим эле өзүңдү, эңсеп жүргөн бала элем. Эшиттим ширин сөзүңдү, ээрчитип жүрүп жөн көрсөт, эсей эле көзүмдү. Ак баректүү токойго конгон токо эмесенби, алтысан кыргыз эремеги болгон токо эмесенби, алдыңа данкан салбаган жоргом токо эмесенби, ак кагаз көрбөй окуган молдом токо эмесенби, көп баректүү токойго конгон токо эмесенби, кыргыз элдин күкүгү болгон токо эмесенби, күнүгө чыгып байга алган жоргом токо эмесенби, көрбөй кагаз сөз айткан молдом токо эмесенби. Алымкул Өсөнбаевдин алгачкы жыйнагы болгон ырлар 1938 жылы жарык көргөн. Жалпысынан ырлар жана поэмалар Комуз, Улуу дос, Тандалган ырлар, Тоо булбул өңдө 30дан ашык китептин автору. Ошол эле учурда Эмгекчи Жолборс, Коз алша, Байгабыл абышка, Жолборс минген киши өңдүү кыргыз эл жомокторун ырга айландырган. Аны менен бирге оозеки адабияттын айрым үлгүлөрүн басмага даярдоо үчүн да талыкпай эмгек кылган. Олжобай менен Кишимжан, Саринжи Бөкөй, Кожа Жаш эпостору биринчи жолу Алымкул Өсөнбаевдин оозунан жазылып, ар бири өзүнчө китеп болуп чыккан. Акын улуу ата мекендик согуш учурунда патриоттук ырларды жазып, жоокерлерди жеңишке сүрөп турган. Баатырдын анты, Жеңе жүрдүк жеңебиз, Чолпонбай, Өлүмгө өлүм, Акыркы фашист качканда сыяктуу чыгармалары кандуу майдан убагында жазылган. Саймадай кооз жер экен, сай-сайы дайра көл экен, асман тери тоолору атактуу кетмендөө экен. Шары кыйын шамшыкал, түгөнбөс туздун кен экен, айланасы ала тоо, арасы толгон мөм экен. Алтын жаак жез таңдай, акындын өскөн эл экен, алча мисте жаңгагы айкалышып ийилген. Аркар кулжа төрдө ойноп, элиги кырда түйүлгөн, талаасы пакта, тоосу кең, бак дарактар тигилген. Алымкул Өсөнбаев 2 жолу үйлөнгөн. Экинчи жолу кыргыздын дагы бир таланттуу акыны Назим Беркинбай кызын алат. Эки талант алгачкы жолу таанышкан кезинде Назим акын 14 гана жашта экен. Назим акын 16га чыкканда үйлөнүшүп, 3 эркек, 4 кыздуу болушат. Алымкул Өсөнбаевдин маданиятка сиңирген эмгеги эрте эле бааланып, 1939 жылы Кыргыз СССРинин эң артистин наамын алат. Ошондой эле Ленин, Эмгек Кызыл Туу, Кызыл Жылдыз ордендери, бир нече медалдар жана ардак грамоталар менен сыйланган. Ал 1938 жылы Кыргызстан Жазуучулар союзуна мүчөлүккө кабыл алынган. 1938 жылдан 1963 жылга чейин Кыргыз СССРинин жогорку кеңешинин депутаты болуп, өлкөнүн коомдук жана саясий иштерине активдүү катышып турган. Дени сак жүргөн Алымкул Өсөнбаев 1963 жылы капыстан ооруп калат. 2 айдай төшөктө жаткан соң, ошол эле жылы жарык дүйнө менен кош айтышкан.